Эмнеге такси иштеп калдың? Ошого таң кала берем. Адамдар дагы мындай шалтак балтак болот деп ошондой коюшту. Ясно. Анан комфортко чыкканбыз сразу. Эмне машиналар биринчи ошондо? Байк айдагам. Байктан, китайский байк экен. Жакшы, жакшы. Ремонт кылса деле кулиштерин алып берип, ушинтип эле жүрө беришимдин жанында. Алдын отуруп алып, атам айдатчу, бутум жетпейт да. Рулду кармап эле. Жок, өзүм андай албайм. Ушу Москвада болсом дагы бир жерге бирдеке кытырып атса, биринчи атам чалам да. Ата, короче, могу жер ушинтип кытырып атат, эмне кылайын дейм да. Короче, могу жеринен кетип турам да дейт. Анан нара эми усталарына чал дейт да. Анан сразу усталарыма таксопаркка чалып эле, короче, ушу жерди кытырып атат деп атын айтсам, алар да таң калып калышат да. Дөңгөлөк бир жолу чечкем. Могу третийде дөңгөлөгүм жарылып, жанагы эмеде бир лесбага окшогон бычактар иштетет го стройкада. Ошол кирип кеткен. Ошондой жактарга барып каласың. Корком ошол маалда. Мекендештер, кимде ким подключаш кезип аткан болсо, ушул астыдагы таксопаркка кайрылыңыздар. Трудовой договор менен кирсеңиздер болот, 5% болуп, парковый самоизоляторго 2% алышат. Бул парк негизи көптөн бери иштешет, эч кандай жабык болгон эмес, жабык болбойт дагы. Если бирдеке болуп проблема болсо, мага жазыңыздар, мен жооп берем. Так что кошулууга чогуу иштейли. Ассаламу алейкум мекендештер, Куба такси каналына кош келипсиздер. Бүгүнкү чыгарылышта Москва шаарында такси тармагында иштеген карындашыбыздан кичине бир маек кылмакпыз. Анын аты Айлин. Саламу алейкум, Айлин. Алейкум ассалам. Эс оптор кандай? Жакшы, рахмат. Жакшы, иштериң ото. Жакшы. Жакшы. Кичине Айлин кичине сыркы болуп калыптыр, ооруп калыптыр. Ошон үчүн машинага отуралы, иш да сук болуп атат. Так что алыстабаңыздар. Айлин, анан иштериң кандай? Жакшы. Таксини уруп атасың анан. Ооба. Эмнеге такси иштеп калдың? Ошого таң кала берем. Такси негизи бул кыргыз мекендештерибиз бул Москва шаарындачы азыр көп көрүп калдым да негизичи мекендештер. Кыргыз кыздар өтө көбөйүп кетти да. Анан ушу таксинин жумушу жакшы экен негизи. Азыр зарплата эмеге иштегендер аз эле болуп калды го, көп жерден алдап, задержка болуп калды. Анан таксиде болсо күндө ошо акчага көнүп калдык болуш керек. Ооба. Негизи таксиге чейин кайсы жумушта иштедиң эле? Мен буга чейин Швеяда иштечүмүн. Шу бияктан, Өзүм цех ачып иштеп жүрдүм. Анан ошол цехим саткандан кийин анан такси ичип кеттим. Ошолдон бери таксиде жүрөм. Ошону айттың, кадрдын сыртына айттың да, 3 ай болуп калды да иштегениңе негизи. Таксиде иштеп атканга. Жок, таксиде иштегениме 1 жылдан өттү. 1 жыл өтүп калды. Мен 3 айда болуп калды. 1,5 болуп атат, 1,5 жыл. Баягы эл катары эле жанагынтип эконом класстан баштагансың да? Же сразу эле? Комфортко чыгарган сразу эле. Сразу эле. Мен машина издеп барганымда эконом издеп баргам. Анан мен кийинкиме дагы ойлоп машина издегем да. Эми кокустуктан бир машинаны уруп алсам же бир нерсе болуп калсам, төлөгөнү да арзаныраак депчи, коркупчу. Тем более чоң шаарда. Анан кийин барсам экономдо кыйналып каласыз деди таксопарктан. Адамдар дагы мындай шалтак балтак болот деп ошондой коюшту. Ясно. Анан комфортко чыкканбыз сразу. Эмне машиналар биринчи ошондо? Байк айдагам. Байктан, китайский байк экен. Жакшы, жакшы. Негизи эле ушу машинага кичинекейсинен эле кызыгың бар окшойт да, мурун эле. Мен кичинекейимен айдагам. Атам трактор айдачу, жанынан калбай жүрө берчүмүн. Анан кийин ремонт кылса деле кулиштерин алып берип, ушинтип эле жүрө беришимдин жанында. Алдын отуруп алып, атам айдатчу, бутум жетпейт да. Рулду кармап эле. Анда машинаң бузулуп калса, сен өзүңөн оңдоп кетип кетесиң да. Капоту тас ачып туруп эле, тияктан чыгып элечи. Жок, өзүм оңдой албайм. Ушу Москвада болсом дагы бир жерге бирдеке кытырып атса, биринчи атама чалам да. Ата, короче, могу жер ушинтип кытырып атат, эмне кылайын дейм да. Короче, могу жеринен кетип турам да дейт. Анан нара эми усталарына чал дейт да. Анан сразу усталарыма таксопаркка чалып эле, короче, ушу жерди кытырып атат деп атын айтсам, алар да таң калып калышат да. Сиз каяктан билесиз депчи. Негизи мындай бузулуп калып, дөңгөлөк котордуң беле? Дөңгөлөк бир жолу чечкем. Могу третийде дөңгөлөгүм жарылып, жанагы эмеде бир лесбага окшогон бычактар иштетет го стройкада. Ошол кирип кеткен. Ошондой бир ситуация болгон. Эми чечкени аракет кылып атсам, пассажирим кыз болчу. Анан келип эле бир орус
бир бала келип жардам берди. Ошо. Жакшы. А негизи эле ушул раньше ушул таксиде эле калайын дейсиңби? Мындай иштеп дегендей. Же башка да пландарың барбы? Башка пландарым бар. Быйылча иштеп турсам анан уже болду. А таксиде график негизи ден эле иштейсиң да? Ночь иштейм. Ночь иштейсиңби? Ночь иштесең коркпойсуңбу? Мисалы кечинде 6-да чыгып эртең кетен жүрө бересиң. Кечки амал саат 3-тө 4-тө чыгам, кечки амал. Анан кийин кечинде саат 4-кө чейин 5-ке чейин иштейм. 4-тө домой болсо 5-ке үйгө жетип калам. Көп байкайм да негизи мекенештер кыздар ночко иштеп жүргөнүнчү. Ночь жүргөн опасный го мындай клиенттердин мындай иштери болбоду эле, мындай приключение болуп. 1,5 жылдан бери иштеп жүрсөм, 1,5 жылдан бери андай болбоду вообще. Мас эркек адамдар чыгат, ушундай мастар. Наоборот, мени көргөндө чочуп кетишет да. Айо, неудобно болуп калды, кыз бала ночто таксиде иштеп жүрсө, мен ичип алып чыктым, неприятный болуп калды, кечирип кой депчи. Анан бирок кыздар ичип алып чыккандар, ошолор көрсөтөт. Ооба. Бирок эркек балдар деле тийишсе керек, бирок болсо керек, андай болгондо турабы? Болот дейм анда. Тийишет болуш керек негизи. Тийишкендер болот, бирок сүйлөбөгөнгө аракет кылам, себеби коркунучтуу, бандай алыс шаардын ичине чыгып кетесиз го. Ошондой жактарга барып каласың. Корком ошол маалда. Анан сүйлөбөгөнгө аракет кылам. Кез апрель койт экенсиң да, мындай. Сүйлөбөй койсоң басылып калат да. Ооба. Жакшы экен. Бирок негизи советим ночь иштебей эле коюш керек да. Ошол опасный. Тем более Москвада ар кандай эме болот. А бул машина айдап жүргөн машинаң ариза экен. Эмеде? Арендабы же өзүңкү? Аренда. Аренда. Канча төлөйсүң аренда? 2700. 2700. Арзан экен, 6-1 же 7-0? 7-0. 7-0 арзан экен, Ооба. А тиги кыргыздардан аласың да? Кыргыздар, Ооба. Жакшы. Ушу таксиде иштеп жүргөндө эң бир кызыктуу окуялардан бирөөсүн айтып берчи. Кандай кызыктуу окуя болду эле? Болот го негизи таксиде. Эң кызыктуусу бул пассажирим үйүмө алып кетип калган. Өзүң үйүңбү? Унутуп калыппы? Ошол болгон. Уктап калган окшойт анан ал, Ал баягы кээ бирки мындай жашыраак балдар чыгып калса наушник салып эле кете беришет го. Анан могу Люблиноодо жашачумун, былтыр эле жайындасы болду. Анан как раз садовод жактан келип атканда, үйүмө жакындап калдым, жакшы деп эле анан кийин үй жагыма айдап бериптирмин да. Анан барып, светофордо отуруп бурлайын деп уже дворго кирип баратсам, каяка келип калдык Тотбой, бул вообще башка метро го депчи. Анан кийин ошол жерден бир чочуп кеткем, анан кайта кечирим сурап, анан кийин кайта алып баргам, жарым саат жүрүп. Ошол болгон. Күлкүчү болупту да, айтсырчы да кызыктуу экен. Ушул ситуациянын көпү адамдардан угуп калдым, пассажирим алып кетип калган болду деп. Өткөндө бир видеодон көрүп калдым, өзүм эстейм сразу эле. Сонун экен болчу. Айлин, мен ошо сени каяктан көрүп калдым? Мен Инстаграмдан көрүп калдым да. Айлинкада чыгып калды. Инстаграм бар экен. Инстаграмда где-то 7000дейби, 8000дейби, канча бар? 6000 подписчик. Инстаграм ушу такси боюнча тарат экенсиң сен, мындай көчөдө жүргөндө жашооңду тартып кетесиң да. Эмне максатта ачкансың, же эле мындай эле хобби катары ачтың беле? Өзүм үчүн эле ачып Өзүң ачкансың да? Эми чыгаргым келип атат. Буну негизинде ниетим бар болчу, жанагы кыйналган адамдар чыгарып атышпайбы азыр. Ошентип чыгаргым келген, ошо ооруган адамдарга жардам болсун депчи. Кыргызстанда сестренкам экөөбүз ачканбыз, бирок ошол максатта алып кете элекмин да. Кичине аккаунтум көтөрүлүп, элдер көрүп калгандан кийин, может чыгарамбы. YouTube каналыңда бар да, жокпу? Бар. Мекендештер, Айлинканын Инстаграмынын астында описанияга кирип подписка кылып коюңуздар. Кыргыз кызыбызга поддержканы берели. Кудайым буйрса, жакшы видеолор чыгарасың, Сизге керектүү сонун маалыматтарды чыгарып берет. Так что күтөбүз сизден.
YouTube каналындагы Кудайым буюрса баштап каласыңдар туурабы? YouTube каналында эле. ооба буюрса. YouTube каналына да кирип подписалып калсаңар. Кыргыздар бири-бирибизди колдойлу. Сонун комментарий жазгыла. Анан ар кайсысын жазып баягы диван эксперттер бар го. Ар кайсысын жазып кыз башы менен таксиде иштеп деп. Андай сөз капшы болбосун. Анткени бул аябай күчтүү кыздар да буларчы. Мисалы, бул Москвада жүрүштү го, Нурия деген кыз. Канча жылдан бери таксиде иштейт, канча жылдан бери ошол мисалы кыргыз балдар айдап алган машиналарды айдап атат да, мисалычы. Мисалы аларга респект да. Анан айлын ошо таксиде иштеп жүрүп, баягы эле баягы бизде негизи дежурный суроо бар да. Чай алдың беле? Эң көп чай алганың канча сом болду эле таксиде? Чайым болгон. Бир заказыма барып калгам да. Химки жакта болчу, военный бала экен. Анан эме деген заказымды алганымда 12 минут эле көрсөткөн. 401 көрсөткөн да акчасы. Короче, машинаңызда ичип отурайын, бир 2 саатка айландырып коюңчу, акчасын төлөйм, машинаңызга төкпөйм деп ошенткен да. 2 саат ошо улицаларда эле айланып жүрдүм. Прям 2 саат деле эмес аны. Жана эме окшойт да, ана СВдон келген бала окшойт да, жана. Ошондой окшойт. Сабата просто эсаган болду деп ошентти, анан кийин макул дедим. Анан биринчи акчасын которобуз, анан кийин айландырам дедим. Потому что сиз мас экенсиз дедим. Деп анан кийин мага 18 миң которуп берген ошондо. 18 миң алгам. Картага бир муктажсыз. Прям картама которуп берди. Анан машинама бензин куюп берген 1000 рубль. Анан апаста 401 рубль карта менен төлөнгөн. Бул качан болгон окуя? Жакын элеби же мурун? Бул май айында болду. Май айында болду. Жакшы сон болуптур. Негизи бирок таксиде ушундай болуп турат да, куштар, мындай кээде. Ооба. Кээ бирөөлөр мисалы акчасын берип эле 500 сом, 200 сом үчүн албай деле коет го, мисалы. Бачын алыпчы. Ошондо эле мисалы айына санай келсең 3000, 4000, 5000 чыгып атпайбы? Ооба. Мисалы майдалап таштап кете берет, бирок жана карайсың го, жана чайбый деп карасаң эле 3000, 4000 чыгып атат да, таң калып каласың. Ооба. Кээ чоң эмелер болсо сүйлөшүп кетесиң го пассажирың менен. Например, в основном аэропортко барып калганымда арендамды жаап берип коюшат да. Ошо да. Аренда канча төлөйсүң дейт, анан мурда 3,5 төлөчүмүн, мону башка машина алганда. Анан ошол маалда кача менден эме болсунчу деп жарым. Сон негизи кыз кишиге көп поддержка болот да, баягы таксиде жүргөндөчү. Анан кийинки эң мындай акыркы суроолордон берейин. Мени көбүнчө таксистер көрөт. Көбүнчөсү бойдоктор, мен аны билем да. Жүрөгүң бошпу? Анткени бойдок балдарга керек болот дейм. Бошпу же бош эмеспи? Ошону айтып койсоң болду. Да, бош. Бошпу? Мына жигиттер көрдүңүздөр, так что баарыңарда шанс бар экен, жүрөгү бош экен. Так что жака тийип койгула. Обязательно ошо Instagramга кирип туруп, подписаны басып, YouTube каналына кирип, андагы подписаны болуп кайча көрүп турасыздар. Кыргызстандын кайсы жеринин кулуну болсун? Түбү Оштон. Негизи ал жакка бара элекмин. Права алганда бир жолу баргам. Негизи 5 жашымдан бери Казакстанда өстүм. Казакстанда өстүң беле? Кайсы шаар? Алматыда? Алматыда. Көбүнчө ошо негизи Бишкекте, Алматыда болупсуң да, негизи Бишкекте болуптуң. 11-де бүткөндөн кийин Бишкекке көчүп келдик. 2 ай Бишкекте турдум, анан 2 айдан кийин Москвага келдим. Ошондон бери Москвада, Кыргызстанда көп деле боло элекмин. Негизи поточнее Оштун кайсы жеринен? Өзгөн деген. Өзгөн да. Өзгөн. Жакшы. Ошондо Айрин келип бергениңе чоң рахмат, убактыңды бөлүп. Жолуң шыдыр болсун постоянно. Жаныңа жанагындай эме алып, шокер бересиң алып, все равно очередь кезиң. Все равно штраф коюш керек да, бага керек жанагачы. Мекендештер ошон үчүн оюңуздарды жазып кетиңиздер. Суроо бериңиздер. Instagramга обязательно кирип туруп, подписка коюп, лайктардан коюп туруңуздар. Негизи ошо кыргыз кыздарды көргөндө, карындаштарды көргөндө өтө сүйүнөм да. Мен ушундай
сонун жол менен, адал жол менен иш табышып, мындай иштеп жүрүшөт да. Жакшы, молодцы. Өзүң сөзүң барбы? Сүйлөп кет. Акыркы моменттерде. Баарыңыздарга ийгилик, таксидеги менин бир эле сөзүм бар эле, менин коллегаларым. Ошол эле. Аман эсен өзүбүздүн өлкөбүзгө кеткенге насип этсин, Кудайым тапканыңызга береке, тапканыңыз адалдан келсин. Ошо, рахмат сизге дагы, ишиңизге ийгилик. Баарыңарга ассалам алейкум, аман болуңуздар.